Улан саламатсызбы? Интернетте сиз тууралуу ар кандай маалыматтар жүрөт. Бир айдоочуну автомат такап коркутупту деп жатышат да. Ушул окуя боюнча Ал окуя тар эмес информация чыгып кеткен. 2019 жылы 31 августта. Мен сборный Кыргызстанга спортивный стрельба боюнча катышып жүргөм. Ошол жерге даярдыкка баратканда жолдон бир машина келип, мени 2 жолу кысып, эмнеге кысып атат экен деп жанына токтойт десем, мени стечкага чыгарып таштайт. Экөө светофорго токтоп калып, сөз менен айтыша кеттик. Эмнеге кысып атасың десем, ал мени сөгүп экөө сөгүшө кеттик. Бир 5 секундтун окуясы болду окшойт ошол жерде. Светофордун бүткөндөн кийин мен айдап кетип калгам. Айдап кетип, ал айдоочубуз ызаланып кеткен окшойт, кичине заявление жазып, арыз жазып коюптур. Жолдон милиция кызматкерлери токтотуп мени машинеден ошондой спорттук мылтыкты таап, интернетке туура эмес информация чыгып кеткен, сүрөттөр чыгып кеткен. Баллистический экспертизадан кийин, далилден кийин бул деген спорттук мелдешке калтыра турган мылтык деп, азыркы учурда эч кандай маселе жок. Ошол айдоочубуз менен экөөбүз азыр дос мамиледебиз. Ушул туура эмес информация чыгып кеткенден кийин дагы мен мындай интернетке чыгып деле актанган деле жокмун, анткени ал чындык эмес депчи.